Саламатсыздарбы, ардактуу теле көрүүчүлөр, эфирде сиздердин назарыңыздарда сиздер сүйүп, сиздер күтүп көргөн Жылдыздуу кеч көрсөтүүсү өз ишин баштады. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө мээримдүү болгон апаларыбыз үчүн жакшы каалоо тилектер айтылып, анан апаларыбыздын жүзүнөн сүйүп, анан жакшы гүлдөрдү белек кылып аткан чыгарсыздар. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө бул мыкты позитивдүү маанай тартуулаган Жылдыздуу кеч көрсөтүүсү жана анын алып баруучусу мен Лутфилла Бусурманкул уулу. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн мен өзүм жалгызмын. Анткени бүгүнкү көрсөтүүнү Энелер күнүнө арнадык. Жана Энелер күнүндө биз өзгөчө белек кылып, дал ушул чыгармачыл чөйрөдөгү инсандарды телефон аркылуу чалып, биз дал ушул чыгармачыл чөйрөдөгү инсандар өздөрүнүн апаларына кандай каалоо тилектерди айтат жана өздөрүнүн апаларына ушул күндөрү кандай белектерди берди деген ниет менен бүгүнкү көрсөтүүнү атайын коногу жок уюштурдук. Ал эми биздин демөөрчүлөр жөнүндө айта кете турган болсок, сиздерге бал каймак таттуу токочтору жана ошондой эле Мурадил Данияровдун 2018-жылкы календарлары, андан сырткары Байбол этно чайканасына эң сонун жакшы кишилердин коштоосунда барып тамак ичүүчү атайын мыкты позитивдүү маанайды тартуулаган көрсөтүү деп билебиз. Ал эми биз алгач эле биздин обончу композитор агайыбыз, тактап айтканыбызда Майрамбек Осмонов агайыбызга телефон чалабыз. Телефон чалганыбызда Майрамбек байкебиз кандай жооп берет болду экен деп турган болсоңуздар, биз азыр дал ушул Майрамбек байкебизге телефон чалып, биз Майрамбек байке менен баарлашабыз. Андыктан ардактуу теле көрүүчүлөр, бизден алыстабай туруңуздар. Бүгүнкү эфир абдан кызык болот жана ысык болот деп 100% сиздерге кейпилдик бере алабыз. Бардыгыңыздарга кулаңыздарга күмүш сырга. Эгер сиз дагы өзүңүздүн апаңызды куттуктаймын же болбосо өзүңүздүн апаңызга оригиналдуу белек тартуулаймын десеңиз, анда бизге байланышып бүгүнкү эфирде өзүңүздүн апаңызга өзгөчө белек тартууласаңыз болот. Биз демек Майрамбек байкебизге чалабыз. Сиздер назар салыңыздар. Майрамбек байкебизге телефон чалып жөнөдүк. Кандай кабыл алат? Майрамбек байкебиз өзү дагы билбейт, бирок ардактуу теле көрүүчүлөр. Азыр бардык теле көрүүчүлөрүбүз ооз ачар болуп, бири-бирине жакшы каалоо тилектерди айтып, жакшы ниеттерди кылып олтурган чагы чыгар. Майрамбек агабызга телефон чалып атабыз. Майрамбек Осмонов, обончу композитор, көптөгөн хиттерлардын жаратуучусу десек жаңылышпайбыз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер дагы өзүңүздөрдүн апаңыздарга өзгөчө белек тартуулаймын деген болсоңуздар, анда биз менен байланышыңыздар. Демек, Майрамбек Осмонов агайыбыз биздин телефон чалуубузду кабыл ала алган жок, балким бош эместир. Ал эми биз эфирдик саатыбызды алгач ирет эле бүгүнкү Энелер күнү менен куттуктап, менин өзүмдүн апамды жана ошондой эле анын ичинде бүткүл кыргыз элинин бардык апаларынын урматына болсун. Сиздер кабыл алып коюңуздар. Майрамбек Осмоновдун жап-жаңы эксклюзив клиби сиздер үчүн болсун. Кабыл алып коюңуздар. Апакем деген чыгарма.
айын бир жашартып турсаң гана барып калсам базар болуп чачыласың тез тарынып анан да тез жазыласың билем апа сагарлаган бардыгырым жарым күндүк түшүгүңө татып алсам Кайык күнгө канча жолу жаралсам да апа деймин ошончо ирет сени гана апа үчүн баладан чоң бакыт болбой абалага апалай жок аяланда барып калсам базар болуп чачыласың тез тарынып анан да тез жазыласың билем апа сагарлаган бардыгырым жарым күндүк түшүгүңө татып алсың барып калсам базар болуп чачыласың тез тарынып анан да тез жазыласың билем апа сагарлаган бардыгырым жарым күндүк түшүгүңө татып алсың жарым күндүк түшүгүңө татып алсың Бутуңдун асты бейиштөргө энекем, чачтарыңды ак бастыго берекем, ак сүтүңдү берип мага алсырап тилек кылып чоңойттуңго энекем деп жакшы чыгармаларды, мыкты обондорду жараткан биздин сыймыктуу агайыбыз Майрамбек Осмонов агабыздан Апакем деген чыгарма жаңырып өттү. Бүгүнкү бардык энелер күнүнө арналган биздин Пирамида телеканалынан белек катары сиздерге сундук. Албетте бул клип эксклюзив клип. Бир гана Пирамида телеканалынан жаңырды. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин астыбызда дагы рахмат сага жараткан деген дагы бир жакшы чыгарма бар. Ал дагы эксклюзив. Ал эми биз сиздерге бүгүн жаш ырчылардын арасында чет мамлекетке барып өзүнүн талантын көргөзүп келген таланттуу Адилет Азимов инибизге байланышка чыгабыз. Ага чейин телекөрүүчүбүз келип калыптыр. Кабыл алалы, кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсызбы? Алло, Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Кайсыл жерден чалып атасыз? Алло. Алло, ардактуу телекөрүүчү. Алло деген бойдон эле үнүңүз угулбай калды. Алло. Биз демек ардактуу телекөрүүчүлөр, тактап айтканыбызда азыр Адилет Азимовго байланышка чыгабыз. Адилет Азимов өзүнүн апасын кандай белек менен кубандырды? Анан Адилет Азимов апа деген Адилет Азимов үчүн эмне? Өзүнөн угалык, анан кадырлуу кыргыз элибизди куттуктайт. Алло, ассаламу алейкум. алейкум ассалам. Биз Адилет Азимов менен байланышып атабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Адилет Азимов, кутмандуу кечиңиз менен. Кутмандуу кечиңиздер менен жалпы азыркы жаткан угармандарына баарына чоң салам. Албетте, Адилет, бүгүн билесиз да, энелердин күнү деп бүткүл Кыргызстан жергеси майрамдап жаткан учур. Сизде маанай кандай? Жакшы, абдан жакшы. Бардык энелерди жана өзүмдүн, конечно,
Албетте апамды бүгүн майрам менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Сиз үчүн эне деген 3 тамгадан куралган сөз кандайча чечмеленет? Мен үчүн деген бул чечмеленет деген энеде көп нерсе жатат. Бул деген албетте бизди ушул дүйнөгө алып келген Кудайым менен биргеликте. Анан кийин чоңойтуп ушул күнү бою ыйласак дагы багып ушул даражага жеткирген биздин эне бул. Буга канчалык көп нерсе да кылсак эч качан акталбайт экенбиз. Адилет, биз сизге чалып атканыбыздын себеби сиздин жакында эле Махабат аттуу клибиңизде сиздин апаңыз башкы ролду ойноду, э? Албетте апам ойноду. Анткени өзү актриса болгондуктан ошол өзүбүздүн апабызды эле тарттык. Албетте. Демек, сиз апаңызга кандай каалоо тилектерди айтасыз? Жана этегинде биздин жобо боюнча апам мен сизди жакшы көрөм деген сөзүңүз болушу керек. Албетте. Негизи мен ошол апама айтмакчымын, уялбай эле ушундай дагы башка клиптерге же башка чакырса дагы бара берет. Кастингке чакырса бара бериңиз демекчисизби? Барса бала берет. Ошону уялбай тартыла берсе мен уруксат бердим деген. Албетте анан кийин дагы көп нерселерди каалайм апама. Эң жакшы, анткени только жакшы нерселерди каалайбыз да. Анан этегинде сиз кандай апаңызга кандай катуу жакшы сонун сөздөрдү айырмаңыз келип жүрөт эле. Эфир аркылуу ушул энеңиздин жүрөгүн элжиретип жибериңизчи кана. Апа, мен сизди абдан жакшы көрөм, сүйөм. Сизсиз бул жашоодо элестете албайм. Апамды абдан жакшы көрөм. Чоң рахмат Адилет, ар дайыма апаңыздын кашында болуңуз, кыргыз элине дагы жакшы чыгармаларды тартуулап, анан албетте баягы эне сыйлаган элге жагат, ата сыйлаган абийир алат деген кыргызда жакшы сөз бар. Энеңизди сыйлап, ар дайыма кыргыз элине кызмат кылган мыкты инсандардын катарын толуктаңыз. Биз сизге ийгиликтерди каалайлык. Жакшы калыңыз. Рахмат, дагы бир жолу бардык энелерди майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Чоң рахмат, ардактуу теле көрүүчүлөр. Мына ушинтип биздин жаш талант Адилет Азимов өзүнүн апасын жогорку деңгээлде куттуктап, анан албетте теле көрүүчүлөрүбүздү дагы бардык энелердин бүгүнкү майрамы менен куттуктады. Демек дагы биздин бир теле көрүүчүбүз келип калыптыр. Кабыл алалы, кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсызбы? Демек азыр дал ушул Адилет Азимовдун аткаруусунда жапжаңы клип сиздерге сунушталат. Бул клип өзүңүздөргө белгилүү болуп калгандагыдай эле Адилет Азимовдун апасы баласына келин тандап кыйналган образды жараткан. Демек назар салыңыздар, Махабат Адилет Азимовдон. Жазды сүйүнүп, күттүм неге келбеди, тагдыр мага белегин. Бул жолу да бербеди. Махабат, күтөмүн махабат, билемин бакыт сенден жаралар. Махабат, мен качан махабат, жылдыздарды учам аралап. Махабат, күтөмүн махабат, билемин бакыт сенден жаралар. Махабат, мен качан махабат, жылдыздарды учам аралап. Сыздап соксо жүрөгүм, кубанып мен күлөмүн, шамалыңа алданып, аны сен деп жүрөмүн. Махабат, күтөмүн махабат, билемин бакыт сенден жаралар. Махабат, күтөмүн махабат, билемин бакыт сенден жаралар.
махаббат, мен качан махаббат, жылдыздарды учам аралап. Махаббат, махаббат, күтөмүн махаббат, билемин бакыт сенден жаралар. Махаббат, махаббат, мен качан махаббат, жылдыздарды учам аралап. Bulutlarda aylanıp, kaçasın sen ançalep. Жаңгыр болуп төгөрсүн, мейли күтөм, мейли күтөм, мейли күтөм канча деп. Махаббат, махаббат, күтөмүн махаббат, билемин бакыт сенден жаралат. Махаббат, махаббат, мен качан махаббат, жылдыздарды учам аралап. Махаббат, махаббат, күтөмүн махаббат, билемин бакыт сенден жаралат. Махаббат, махаббат, мен качан махаббат, жылдыздарды учам аралап. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бардыгыңыздарга жакшы музыкалык чыгарма бул Адилет Азимовдон болуп өттү. Ал эми Пирамида каналынын Жылдыздуу кеч көрсөтүүсү өз ишин алды көздөй улантат. Ал эми бизге телефон чалып, өзүңүздөрдүн апаңыздарга жакшы каалоо тилектерди айтып, анан дагы биздин белектерибизди утуп алабыз деген болсоңуздар, анда биз сиздер үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп койгонбуз. Ага сиздер жөн гана жакшы каалоо тилектерди айтып, апа тууралуу сиздер өзүңүздөр ырч саптарын билесиздерби, айтор кызыктуу гана нерселерди уюштурсаңыздар, анда биз сиздерди эфир аркылуу жеңүүчү деп таап, сиздерге белегиңиздерди ыйгармакчыбыз. Ал эми биз бүгүн дагы деле болсо чыгармачыл чөйрөдөгү инсандарга байланышка чыгабыз. Бүгүнкү биздин экинчи кезегибиз тактап айтканыбызда кыргыз эстрадасынын дагы өзүнүн орду бар, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наамга дагы жетишкен Мирбек Атабековго байланышка чыгабыз. Мирбек Атабеков кандай куттуктоолорду камдап отурат, анда назар салалык. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бул биздин эфирибиз атайын сиздер үчүн маанилүү болгондугуна байланыштуу. Биз ар бир апаларыбыздын жүрөгүнөн түнөк тапкан жылуу сөздөрдү айтканга гана аракет жасап аткан учурубуз. Андыктан бизден алыстабай биз менен бирге болуп туруңуздар. Эфир соңуна чейин балким сиз дагы өзүңүзгө жакшы мыкты белек утуп алар чыгарсыз. Абонент не отвечает. Мирбекке байланышсак, эмнегедир трубкасын албай жатат. Кайрадан чалып көрөлү. Эгер сиз дагы ардактуу телегөрүүчү апаңызга өзгөчө белек тартуулайм деп аткан болсоңуз, анда бизге байланышка чыгып, жакшы маанайды өзүңүз көтөрүп алсаңыз болот. Демек, биз азыр дал ушул Кыргыз Республикабыздын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабековго байланышып аткан учурубуз. Же балким тойдобу, же ооз ачыртылган жерде жүрөбү. Демек, биз аракет кылып көрөлү. Мирбек Атабеков апасына кандай белек берди, жана бүгүнкү майрамда кандай куттуктоолорду, жылуу сөздөрдү айтты. Муну баарын азыр бир нече убакыттан кийин билебиз. Демек, ардактуу телегөрүүчүлөр, сиздер дагы өзүңүздөрдүн апаңыздарды куттуктаган болсоңуздар, бизге байланышка чыгып, өзүңүздөрдүн жакшы гана каалоо тилектериңиздерди арнасаңыздар болот. Ал үчүн 0312 59 20 55 номерине байланышып келсеңиздер болот. Ал эми биздин дал ушул номерлерибизди терип келип калган телегөрүүчүбүз бар экен. Кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Кутмандуу кечиңиз менен. Алло. Ардактуу телегөрүүчү, үнүңүздү өктөмүрөөк чыгарыңыз. Алло.
Алло, ардактуу телекөрүүчү. Аха. Биз ардактуу телекөрүүчүлөр азыр тактап айтканыбызда Сайкал Садыбакасовага чалып көрөлү. Сайкал Садыбакасова дагы өзүнүн апасын анан биздин кыргыз элибиздин бүткүл апаларыбызды куттуктап өтсүн. Алло, Сайкал, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы, Сайкал? Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиз менен биз Пирамида телеканалынан сиздин тынчыңызды алып атабыз. Азыркы учурда сиз түз эфирдесиз. Бүгүн өзүңүз билгендегидей Энелер күнү эмеспи? Кандай сөздөрдү айтасыз бүткүл Кыргызстандагы жалпы апалар үчүн? Биринчиден рахмат. Бүгүн ошо биздин Кыргызстан энелерибизди куттукталайын. Барыңыздар кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу апалар, эжелер. Албетте бүгүнкү бүткүл энелерибиздин майрамы экен. Барыңыздарга жакшылык каалайм. Өмүрүңүздөр узун болсун. Аялдык бакыт. Сиздер бар, биз бар, энелерибиз бар. Биздин келечегибиз баягы аябай сиздер биздин келечегибиздерсиздер. Андыктан ар дайым биздин маңдайыбызга бар болуңуздар. Эми сиз дагы кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал болгон кадимки кызбырак тобунун, легендарлуу кызбырак тобунун көркөм жетекчиси болгон Гүлшайыр Садыбакасованын кызысыз. Апаңызды куттуктап өтпөйсүзбү? Албетте, биринчиден мен ушундай кыйын адамдын кызы экениме аябай Кудайга чексиз шүгүр келтирем. Мындай адамдын кызы болуш дагы мындай оңой эмес экен. Анан биринчи эле мен эртең менен туруп эле биринчи апамды куттуктадым. Анан кайненемди куттуктадым. Ошон үчүн биринчи апама мен узун өмүр, ар дайым маңдайыңызда биз барбыз, иним экөөбүз биздин жаныбызда болуп, эч качан оорубай, биздин маңдайыбызда болсун да, эң негизгиси сизди жакшы көрөм. Сайкал айым, биз сизге акыркы суроону узаталы. Эне деген сиз үчүн эмне? Эне деген бул бала үчүн мындай, бул мен үчүн менин жашоом. Мен апамсыз бир күнүмдү дагы мындай Элестете албайсыз. Элестете албайм. Эне мен үчүн бул Кудайдын бир мындай мага болгон мындай белеги дейм да. Не дегенде бул мындай ыйык пенде жок да, ар бир адам баласы үчүнчү. Ошондуктан эне кандай десем, эне көп нерсе да мен үчүн. 3 тамгадан куралган сөз, бирок көп нерсе сиз үчүн, Аябай көп нерсе. Сайкал, эми сиз биздин эфирибиздин жыйынтыктап атканыбызга байланыштуу, сиз менен сөзүбүздү жыйынтыктап атканыбызга байланыштуу, апа, мен сизди жакшы көрөмүн деген сөзүңүздү уккубуз келип атат. Макул, мен өзүм баягы эркелегенде айтпаймын да. Ооба, ошентип айтыңызчы, кана бүткүл кыргыз эли көрсүн. Апо, апо, мен сизди жакшы көрөмүн, мен сизди сүйөмүн, менин бар байлыгым сизсиз, мен сизди жакшы көрөмүн. Сайкал, жашып ийдиңиз окшойт. Албетте, сизге чоң ыраазычылык билдирели. Ар дайыма сиздин апаңыз, анан сиз дагы ден соолукта болуңуз. Ар бир үйдөн наристенин күлкүсү жаңырып турсун. Сиздин апаңыз кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал болгон мыкты инсандын катарын толуктап келет. Сизге чоң рахмат. Рахмат, сиздерге да чоң рахмат. Рахмат сизге. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына өзүңүздөргө маалым болуп калгандагыдай эле биз азыр Сайкал Садыбакасовага байланышка чыктык. Сайкал ушунчалык апасын жакшы көргөндүгүн айтып жана жашып да жиберди окшойт. Айтор, бул нерсе болсо дагы биздин кыргыз элиндеги мыкты адамдардын сапаты деп билсек болот.
Теле көрүүчүбүз бар экен, кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен, саламатсызбы? Кайсыл жерден чалып атасыз? Алло. Угуп атабыз. Сизди кайсы жерден чалып атасыз? Салам жолдом. Ошо бүгүнкү энелер майрамын куттуктап кетейин дедим эле. Шамал Сай шаарчасынан. Алыскы Шамалды Сай шаарчасынан чалып атасыз, Ооба. Азыр сиздерди көрүп турам. Ошо бүгүнкү энелердин майрамы менен куттуктап, ошо алтындай болгон апа экемдин бүгүнкү майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап кетейин дедим эле. Бүткүл кыргыз элинин эне майрамы менен куттуктап, энелер бар болгула, аман болгула деп. Ошолордун катарында ушул алтындай болгон сүйүктүү келинчегимдин дагы бүгүнкү майрамы менен куттуктап, чындын жолу каалап кетейин деп сиздерге тийип калдым эле. Сиз өзүңүз, ардактуу теле көрүүчү, өзүңүздүн апаңыздын аты жөнүн айта кетесизби? Базар Оргон районунун Кабы айылында жашаган Бартайын деген апамдын бүгүнкү майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап кетем. Чоң рахмат. Сиз орозо кармадыңызбы? Орозо кармадым, азыр роозу ачып сиздерди көрүп отурган убактым эле. Албетте, ар бир нерсеге шүгүр кылышыбыз керек экен, ардактуу теле көрүүчү. Дал ушундай жакшы чыгарманы сиздерге жапжаңы эксклюзив клип тартуулайбыз. Сиздин апаңызга жана бүткүл Кыргызстандагы жалпы апалардын урматы үчүн болсун. Ар бир нерсеге адам баласы каниет кылып жашашыбыз керек экен. Рахмат саңа жараткан деген жапжаңы клипти сиздерге сунуштайбыз. Ал клипти кимдер ырдайт десеңиздер, бизде жаңыдан талпынып келе жаткан Майрамбек Шакиров жана ошондой эле Жеңиш Шакиров аттуу жакшы таланттар аткарыптыр. Назар салыңыздар, бул клип сиздерге жагат деген ойдомун. Ар бир нерсеге каниет кылалы деген жакшы сөздү гана айткым келет. Сүйлөрүмө сөз бердиң, көрөрүмө көз бердиң, санап бүтө албайбыз, жакшылыкты көп бердиң, рахмат сага жараткан, акыл бердиң, эс бердиң, акыл бердиң, эс бердиң, рахмат сага жараткан, акыл бердиң, эс бердиң, акыл бердиң, эс бердиң. Орто жарык жүз бердиң, ооз бердиң, тиш бердиң, атам апам жумшаса аткарууга күч бердиң, берешенсиң Кудайым, не сурасак бүт бердиң, не сурасак бүт бердиң, берешенсиң Кудайым, не сурасак бүт бердиң, не сурасак бүт бердиң. Кырдаганга үн бердиң, сүйлөгөнгө тил бердиң, туура жашоо тартуулап, тунук ислам дин бердиң, көп ибадат кылсын деп, күнда бердиң, түн бердиң, күнда бердиң, түн бердиң, көп ибадат кылсын деп, күнда бердиң, түн бердиң, күнда бердиң, түн бердиң. Кирүүлөргө дем бердиң, тебелечү жер бердиң, акыретте куткарган аламдагы элдерди, адамзаттын султаны пайгамбарды сен бердиң, пайгамбарды сен бердиң, адамзаттын султаны пайгамбарды сен бердиң, пайгамбарды сен бердиң. Сага башым иемин, сен улусуң билемин, асылдардын асылы, пайгамбарды сүйөмүн, пайгамбарга татыктуу, үммөт болуу тилегим, үммөт болуу тилегим, пайгамбарга татыктуу, үммөт болуу тилегим, үммөт болуу тилегим.
Ардактуу теле көрүүчүлөр, бардыгыңыздардын бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бейиш тозок каякта экенин билбейм, бирок бейиш эненин таманынын астында деп бекеринен айтылбаган чыгар. Андыктан бардыгыбыз ар бирибиз энелерибизди сыйлайлы, урматтайлы. Анан албетте кийин көз өтүп кеткенден кийин өкүнүп калбайлык. Ошондуктан бардыгыбыз ата-энени, апаларыбызды сыйлаганга гана Кудай жакшы күндөрдү насип эткен болсун. Ал эми ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биздин эфирибиз Жылдыздуу кечте атайын энелер күнүнө арнадык. Сиз балким энеңизди куттуктаймын же апаңызды куттуктаймын деп аткан болсоңуз, бизге байланышсаңыз болот. Биз азыр чалуу келип калыптыр, кабыл алалы. Кайсыл жерден чалып атасыз, ардактуу теле көрүүчү? Саламатсыздарбы? Мен Балыкчы шаарынан чалып атам, Салкын эжеңермен. Саламатсызбы? Жалпы Кыргызстандагы ак жоолукчан апаларды бүгүнкү апалардын майрам күнү менен куттуктайм. Ошондой эле орозоңуздар көп болсун. Аптан сонун берүү болуп атыптыр. Апаларга арнап мен өзүмдүн ырымды окуп берейин деп атам. Арнайын деп атам. Ар бир үйдүн аман болсун энеси. Эне деген бул жашоонун кемеси. Кандай гана кыйындыктар болбосун, балдар үчүн даяр турчу жан өзү. Асыл ойлуу айланайын энелер. Үйдүн куту силерсиңер кемеңгер. Үйүңөрдү гүл бакчага айланткан алтын колду аман болсун энеңер. Ар бир бырыс чачындагы актары балдар үчүн чоң мээнетти тартканы. Балбылдаган энелердин көздөрү балдарына бакыт тилеп жатканы. Адамзаттын асыл ушул энелер, ай дүгүндү колго кармап келдиңер. Тынчтык тилеп ушул жарык дүйнөгө каныкейдей тирек болуп бердиңер. Кол чабуулар болсун, ардактуу теле көрүүчү. Сиз өзүңүздүн балдарыңыздан бүгүн жакшы каалоо тилектерди угуп алдыңызбы? Уктум, таң атпай эле эртең менен куттукташкан. Сиз өзүңүздүн апаңызды кандай куттуктайт элеңиз? Эми мен апамдын көзү өтүп кеткен. Эгерде апам куттуктамакмын, бирок кайненем бар. Ошо апакем деле өзүмдүн апамдай болуп калган. Апаке, бүгүнкү майрамыңыз менен куттуктайм. Менин кайненем Нарын областындагы Карачи деген айылда жашайт, Нарын районунда. Сизге мен ден соолукту, узун өмүрдү, чын ден соолукту каалайм. Биздин маңдайыбызда аман эсен узак жашап, аман жүрүңүз. Чоң рахмат, ардактуу теле көрүүчү. Жакшы каалоо тилектерди айттыңыз. Албетте сиздин кайненеңиздин дагы ушунчалык сүйүнүп, анан албетте жакшы маанайы көтөрүлүп калды болуш керек. Эми ардактуу теле көрүүчүлөр, биз бүгүнкү күндөгү жаш таланттардын арасынан суурулуп чыгып келе жаткан бир жакшы талантка телефон чалабыз. Демек, бул талант ким деп ойлоп аткан болсоңуздар, дал ушул бүгүнкү календарларын белекке берген Мурадил Данияровго байланышка чыгып аткан учурубуз. Мурадил Данияров биздиги түз эфирде. Алло, assalamu алейкум. Кутмандуу кечиңиз менен. Алейкум. Мурадил Данияров, биз Пирамида телеканалынан тынчыңызды алып атабыз. Сиз үчүн бүгүнкү күндөгү энелер күнү кандай майрамдалып жатат? Саламатсыздарбы, биринчиден жалпы Пирамида телеканалынын көрүүчүлөрү. Бүгүн мен үчүн бир четинен жакшы болсо, бир четинен апамдар чет өлкөдө азыр. Башка жакта. Ошол себептен башка майрамдап аткан апаларды көрүп, сүйүнүп, бир четинен колум жетпесе дагы сөзү менен, өзүм жылуу сөздөрүм менен азыр апамды куттуктап, жакшы сөздөрүм айтып эме кылдым. Азыр жакшы маанайым, жакшы, Кудайга шүгүр. Маанайыңыз жакшы. Сиз үчүн эненин мээрими деген кандай нерсе экен? Азыркы учурда менин апам чет жакта дедиңиз, чет мамлекетте болгондуктан энени сагынасың, эненин ар бир сөзүн эстейсиң дегендей. Албетте, эненин мээрими эң жогорку, эң сапаттуу. Бул күнү табылгыс деген мааниде мен өзүм жеке өзүмдүн оюм менен баалайм. Ата-эненин мээрими эң эле маанилүү апалардын бул дүйнөдө эң мээримдүү, эң ажарлуу, өзүнүн мээримин төккөн
апалар деп ойлойм. Ошондуктан апалар ар дайым бар болсун, аман болсун. Мен өзүм апаларды мен колума көтөрүп жүргүм келет деп ишенем. Колума көтөрүп жүрөм деп дагы айта алам. Албетте баягы сиздин сагынуу сезимиңиз байкалып турат. Анан бирок апаңыз балким YouTube'дан көрүп калар, балким онлайн аркылуу бизди көрүп атар. Сиз апаңызга кандай ширин сөздөрдү тартуулайт элеңиз? Мен апама алтын апа, жаным апа, мен сизди аябай жакшы көрөм. Сиз менин байлыгымсыз. Мен сиз жок мен жашоомду элестете албайм. Мага мээрим төккөн, мен ушул даражага жеткизген апама, атама чоң рахматымды айтат элем. Апам ар дайым бар болсун, аман болсун. Мен аябай жакшы көрөм, сүйөм апамды. Чоң рахмат Мурадил. Сиздин дагы чыгармачылыгыңызга ийгиликтер болсун. Ал эми апаңыз Кудайым буйруса жакшы күндөрүңүздө кашыңызда болот деген ниетте эле. Биз сизди куттуктайбыз. Ар дайыма жакшы күндөрдүн үстүндө ушундай кыргыз элине кызмат кылып жүрө беришиңизге тилектешпиз. Жакшы туруңуз. Рахмат, силерге дагы ийгилик. Чоң рахмат. Ардактуу теле көрүүчүлөр, мына ушинтип биздин кыргыз эстрадасында өзүнүн ордун таап жаңыдан гана кыргыз өнөр дүйнөсүнө аралашса дагы аз убакыттын ичинде популярдуулукка жетишкен Мурадил Данияров менен жылуу маек болду. Сиздер өзүңүздөр билгендегидей бардык апаларыбызды куттуктады. Андан сырткары өзүнүн апасы чет мамлекетте экен, бирок ошентсе дагы эненин мээримине эч нерсе жетпегенин түшүндүрө алды. Эми Мурадил Данияровдун аткаруусундагы Маликам деген чыгармага кезек берелик. Ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер бул клипти көрүп, бардыгыңыздар назарыңыздарга жагып калган болуш керек деп ойлойбуз. Бүгүнкү күндөгү хит чыгармалардын бири Маликам деген чыгарма сиздер үчүн болсун. Birinciden al balanı ben bilmeyim. İkinciden ben kızımdı. Vermeyim. Biraz tınçılık. Урматтуу теле көрүүчүлөр, баарыңар көрүп тургандай интригалар курчуп баратат. Анда эмесе азыр Маликаны көп жылдан бери сүйүп жүргөн Мурадил балабызды чакырып коебуз. Ladies and gentlemen, Мурадил. Yemin makul bolup koy. Hop 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 oynaylı da gülölü. Hop 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 baktın erdi görölü. Hop 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 doydu görölü. Irdak biler bakıp talay ırısıntı bak dile. Malilili gamma
Кәде бешик тойго келели. Я, Малика, кандай дейсиң? Malika! Malika! Ay Malika. Malililika, lilika, lilika. Malililika. Ардактуу тейлөө көрүүчүлөр, бардыгыңыздарга бүгүн Энелер күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ал эми ардактуу тейлөө көрүүчүлөр, биздин дал ушул Пирамида телеканалынын Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүндө биз кыргыз эстрадасындагы мыкты ырчыларга телефон чалып байланышып аткан учурубуз. Азыр биз Айчүрөк Иманалиева эжекебизге байланышка чыгып атабыз. Айчүрөк Иманалиева эжекебиз кайсыл сөздөрүн айтып эметет. Саламатсызбы Айчүрөк эже? Биз Пирамида телеканалынан чалып атабыз. Кутмандуу кечиңиз менен. Кутмандуу кечиңер менен. Түз эфирдесиз, ардактуу Айчүрөк эже. Бүгүнкү Энелер күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиз эң мээримдүү, эң сулуу, анан албетте эң мыкты аял экениңизди билебиз. Бүгүн сизди атайын куттуктап коелук деп чалып аткан учурубуз. Пирамида телеканалынан түз эфирде чалып аткан учурубуз Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүнөн. Рахмат, чоң. Маанайыңыз кандай, Айчүрөк эже? Рахмат, жакшы. Мен анда ушул эфирден пайдаланып, бардык ошол аял затын, энелерди майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Эч качан ушул энелердин көз жашы төгүлбөй, ар дайым ушундай жакшылыкта гана жүрүшсө экен деп мен баягы өзүмө эмне кааласам, бардык энелерге майрамы менен куттуктап, бүт дүйнөдөгү жакшылыктардын баарын каалап кетмекчимин. Сиз үчүн эне деген сөз кандай чечмеленет? Эне эми баягы эненин сүтүн актоо бул мүмкүн эмес го деп ойлойм. Ошондуктан эне деген бул ыйык, эне деген сөздүн өзү айтып тургандай эле энедей күйөрман, энедей бооркер, энедей жолборус жүрөк баласы үчүн канынан жаралган ошол баласы үчүн оорду баягы тоодо да тумкура койгон эненин жүрөгүндөй эч бир жүрөк болбойт болуш керек деп ойлойм. Ошондуктан бул нерсени чечмелөө өтө кыйын болуш керек деп мен эсептейт элем да. Чоң рахмат Айчүрөк эже, бүгүнкү майрамыңыз кут болсун. Ар дайыма ушундай мээримиңизди төгүп, жакшы тарбияңызды берип, балдарыңызды, анан устат шакирттериңизди чоңойто беришиңизге тилектешпиз. Ийгилик болсун Айчүрөк эже, бүгүнкү майрамыңыз дагы бир жолу кут болсун. Чоң рахмат сиздерге. Ардактуу тейлөө көрүүчүлөр, биз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, көптөгөн хит ырлардын аткаруучусу Айчүрөк Иманалиева эжекебизге байланышка чыктык. Ал эми дагы биздин бир мыкты тейлөө көрүүчүлөрүбүздүн катарын толуктаган биздин Пирамида телеканалынын дал ушул Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүнүн алып баруучусунун эң оң колу болуп жүргөн режиссерунун апасынын туулган күнү. Биз Амандын апасы Айгүлгө байланышка чыгып атабыз, куттуктап коелук. Аты атталса куту сүйнөт деген кыргызда жакшы сөз бар, анын сыңарындай биз Амандын Келектүү эмес. Сигналдан кийин билдирүү калтырыңыз. Телефон апасына байланышка чыгып көрөлүк дагы бир жолу. Дагы бир жолу чалып көрөлү. Алло. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыз. Айгүл эже, кутмандуу кечиңиз менен биз Пирамида телеканалынан тынчыңызды алып атабыз. Алло. Айгүл эже, бүгүнкү майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сыналгыдан бир аз алысыраак болуп алыңыз. Сыналгыдан бир аз алысыраак болуп алыңыз. Айгүл эже, эртең сиздин туулган күнүңүз,
Демек сизге чынден соолук узун өмүр каалайбыз. Ар дайыма ушундай амандай жакшынакай уулду төрөп өстүрүптүрсүз. Балаңыз өтө тарбиясы жакшы, анан албетте жакшы кызматты аркалап бүгүнкү күндө биз менен кесиптеш болуп иштеп атат. Буга сүйүнөсүзбү? Ооба, сүйүнөм. Кош колдоп турасызбы? Баягы кыргызда жакшы сөз бар го, энесин көрүп кызын ал деп. Келиниңизди кандай кыз болсо деп ойлойсуз? Эң баштысы уулумду сыйлаган, ыймандуу келиндерден болсо экен деп ойлойм. Уулуңузду эле сыйлап, сизди сыйлабай койсочу? Жок, мени дагы. Ошон үчүн ар дайыма ошо баланын ата энесине күйүмдүү келиндерден туш болсун деген ниетти кылып жүрүңүз. Сиздин туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Анан бүгүнкү майрамыңыз менен дагы чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар дайыма кыргыз элине мыкты кызмат кылган уулдарды тарбиялай бериңиз. Биз сизди жакшы көрөбүз. Ар дайыма жүзүңүздөн күлкү кетпесин, дасторконуңуз жакшылыкка жайылсын. Жакшы калыңыз. Рахмат, чоң рахмат. Бүгүнкү белек, амандын белеги сиз үчүн өзгөчө белек болгондур. Ооба, өзгөчө болуп атат, рахмат. Айгүл эже, сиздин буга чейинки куттуктоолор кандай куттуктоолор болду эле? Болуп атат. Эми эртең дагы көп болсо керек. Эртең дагы башталат. Бүгүн башталды депесизби? Бүгүн башталды, эртең дагы башталат. Азаматсыз, ийгиликтер болсун эже. Ар дайыма жакшылыктардын үстүндө жүрүңүз. Чоң рахмат. Рахмат. Биз ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин режиссерубуз Амандын апасын барып куттуктап келдик мына эфир аркылуу эле. Ал эми дагы деле болсо биздин жакшы чыгармаларыбыз сиздер үчүн тартууланмакчы. Азыр Кудайберди Айтбосуновдун мыкты чыгармасына кезек берели. Бул Кудайберди Айтбосунов дагы бүгүнкү күндө кыргыз элине кызмат кылып жаңыдан гана талпынып чыгып келе жаткан жаш таланттардын бири. Демек, Сага деген чыгармасы сиздер үчүн болсун. Жапжаңы клип Пирамида телеканалында сиздер үчүн. Gözlerimde ayran, görünce kayran, görmesem seni, ömrüm gütten. Tapadım ayla, karanlığın kayda, haylanıp durcu, göz aldımda. Yarok girerken, canıma
Ардактуу теле көрүүчүлөр, бардыгыңыздарга маалым болуп калгандагыдай эле биз бүгүн Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүн атайын Кыргыз Республикасынын мыкты ырчылары, анан албетте өнөр адамдарына арнап, алардын менен бирге байланышып, ата-энелерин, апасын куттуктап аткан учурубуз. Биз азыр кайрадан эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабековго байланышка чыгып атабыз. Мирбек Атабеков бүгүнкү күндө кантип куттуктады апасын, ал туурасында дагы бир аракет жасап көрөлү. Балким азыр алып калар, тактап айтып көрөлү. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн апаңыздарга кандай белек тартууладыңыздар, кандай жылуу сөздөрдү айттыңыздар, ал туурасында айтсаңыздар болот. Биз Мирбек Атабековго телефон чалып аткан учурубуз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, биздин таланттуу ырчылардын катарын толуктаган Мирбек мырзага кайрадан байланышып көрөлү. Анткени биздин теле көрүүчүлөрүбүзгө аябай кызыктуу болсо керек. Бүгүнкү күндө Мирбек Атабеков апасын кантип куттуктады болду экен, анан албетте биздин кыргыз элин дагы куттуктап өтөт деген ниеттебиз. Кайрадан байланышып атабыз. Эгер сиз дагы өзүңүздүн апаңызга оригиналдуу белек тартуулайм деп аткан болсоңуз, анда бизге байланышка чыксаңыз болот. 0312 59 20 55 номерине биз менен байланышып турсаңыздар болот. Биз ага чейин биз бул жакта келген куттуктоолорду дагы кат ээлерине жеткирип коелук. Назгүл Жумаканова, Беловодский шаарынын тургуну, биздин сүйүктүү апабыз Назгүл Жумаканованын бүгүнкү Энелер күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз деп кызы жана күйөө баласы тынчтык жөнөткөн экен. Албетте сизге ден соолук каалайбыз, ар дайыма күлүп жүрүңүз. Сиздин кылган эмгектериңиз кызыңыздан билебиз дейт күйөө балаңыз. Албетте сиздин ушундай жакшы тарбия бергендигиңиз үчүн сиздин кызыңыз мага жароокер жар болуп бүгүнкү күндө жакшы күндөрдү өткөрүп аткан учурубуз деп сизге ыраазычылыгын билдирген. Тынчтык күйөө балаңыз. Демек, ардактуу теле көрүүчүлөр, дагы биздин теле көрүүчүлөрүбүздөн келген куттуктоолор бар экен. Эфирден сырткары таштап кетишиптир. Ешалиева Гүлсанат апабызды жана ошондой эле Ешанилиева Бүсара апабызды, тайенебизди бүгүнкү кирип келген Энелер күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар дайыма бар болуңуз, оорубаңыз, ден соолукта болуңуз деп уулдары, кыздары жана неберелери куттуктаптыр. Теле көрүүчүбүз бар экен, кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кайсыл жерден чалып атасыз? Мен Жалал-Абад областына караштуу Токтогул. Алыскы Жалал-Абад жергесинин. Алло. Дегенди куттуктайын дегем. Кандай дейсиз? Мен чоң апамды куттуктайын дегем. Аты ким чоң апаңыздын? Тиленбаева Сырга. Бүгүнкү майрам менен куттуктайсыз, Алло. Ардактуу теле көрүүчүлөр, биз Мирбек Атабековго кайрадан байланышып көрөлү. Теле көрүүчүлөрүбүздү дагы кабыл алып атабыз. Башкысы биздин бүгүнкү эфир атайын энелер үчүн арналды. Демек, сиздер дагы өзүңүздөрдүн апаңыздарды, бир туугандарыңыздарды баарын куттуктасаңыздар, мүмкүнчүлүк чоң деңгээлде түзүлүп аткан учур. Андыктан Жылдыздуу кеч көрсөтүүсү бүгүн атайын энелердин урматына эфирди уюштуруп аткан учурубуз. Бардыгыңыздарга мына Мирбек Атабеков телефонун алды. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кутмандуу кечиңиз менен, Мирбек. Саламатсызбы? Жакшы. Биз Пирамида телеканалынан тынчыңызды алып атабыз. Сиз түз эфирдесиз. Бүгүнкү Энелер күнү сиз үчүн кандай майрам болуп эсептелинет? Бул албетте эне жөнүндө тиешелүү бир гана майрам эмес, бардык нерсе. Бул бардык нерсе биз үчүн ыйык деп ойлойм да. Анын баарыбызга тең белгилүү, албетте. Ошон үчүн убакыттан пайдаланып, жалпы биздин апаларыбызды чын жүрөктөн куттуктаймын. Бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Ошол кылган эмгегиңиздердин үзүрүн көрүңүздөр. Себеп дегенде мына баланы негизи төрөш эле бул чоң эмгек да. Ошол эми балдардын жакшы үзүрүн көрүп, убайын көрүп дегенде ошол нерселерди каалап кетмекчимин биздин апаларыбызга сүйүктүү. Эне деген 3 дамгадан турган сөз сиз үчүн кандай чечмеленет? Эне деген бул биздин жаратуучубуздан кийинки эле ошол ыйык зат болуш керек деп ойлойм да, ошо биздин жашоодочу.
Анан кийин экинчиден болсо деген бул сүйүүнүн эң эле туу чокусу ушул бул сүйүү деген нерсеге тиешелүү нерсе. Бул эненин көз карашы ушу балага да. Баягы эненики эч убакта сатпайт деп айтчумек айтат го. Ооба. Жанындагылар баары сатып кетиши мүмкүн, энең эч качан сатпайт деген, э? Ошо баласы мисалы энесин саткан күндө деле энеси баары бир кыйбайт да, баары бир кечирет. Эң кечиримдүү зат ушул эне экен да, негизи өз балдарына. Өз балдарына. Бүгүн болобу, эркек болобу айырмасы жок. Бүгүн сиз апаңызды куттуктадыңызбы? Сөзсүз түрдө бул майрам негизинен көп эле майрамдар бар. Мисалы, ошо 14-февраль же болбосо башка майрамдар бар, бирок көп майрамдарга караганда бул күн мына жакындан бери эле майрамдап калсак дагы бул аябай маанилүү. Статусу өйдөрөп турат да. Анан албетте мындай майрамдарды сөзсүз түрдө колдонуш керек, куттукташ керек дегендей. Эл катары эле ошол биз да куттуктадык апабызды. Мирбек, анда сиз өзүңүздүн апаңызды жакшы көрөсүз, жакшы сүйөсүз. Эфирден бир кыргыз элине жарыялап койбойсузбу дал ушул апаңызга жакшы сөздөрүңүздү? Мен өзүмдүн апамды абдан жакшы көрөмүн. Апамдын билем, баары бир ак сүтүн актай албаймын. Ошондуктан болгон күч аракетимди кылам, жок деген ошого жакындаганга. Анан ушул апам көп жашасын, Кудай таалам тиленем, өмүр узун болсун. Ошо убакыттан пайдаланып, жалпы апаларга да ошону каалап кетмекчимин. Бардык апаларыбызга ошол бардык жакшылыктарды каалаймын. Эч убакта кейбеңиздер. Анан кийин ушул орозо Рамазан айыңыздар менен дагы куттуктап кетмекчимин. Ошо Рамазан айында ушул энелер майрамында майрамдатканыбыз дагы бул эң чоң ыйык нерсе деп ойлойм да. Ошо майрамыңыздар кут болсун. Терең урматтап Мирбек Атабеков деп койбойсузбу? Сиздерди албетте терең урматтап, сиздердин кантип айтсам өзүмдү жөнөкөй эле уулуңуз Мирбек деп койсом болот. Мирбек Атабеков. Ардактуу телекөрүүчүлөр, чоң рахмат. Мирбек, сизге ийгиликтерди каалайлы. Дагы зоболоңуз бийиктеп, жакшы чыгармалардын үстүндө кыргыз элине кызмат кылып жүрө беришиңизге тилектешпиз. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат сизге дагы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дал ушундай Кыргыз Республикабыздын эмгек сиңирген артисти, жаш бирок көпкө жетишкен Мирбек Атабеков болду. Ал эми биз кайрадан эле телефон чалуубузду кадимки эле жаштар арасында жаңыдан чыгып келе жаткан Чыпара Таштановага байланышка чыгабыз. Чыпара Таштанова бүгүнкү биздин саламатсызбы, кутмандуу кечиңиз менен. Биз Пирамида телеканалынан чалып атабыз. Чыпара, кандайсыздар? Жакшы кутман кеч баарыңыздарга. Сиз энелер күнүн кандай белгилеп атасыз? Жана өзүңүз дагы мээримдүү энесиз. Бүгүнкү күн кандай сиз белгиленди? Чоң рахмат. Бүгүн негизи өзүбүз эл катары эле десем болот. Белгиледик, бирок өзүм апам, өзүм энекем өзү казак элинин кызы, анан Казакстанга конокко кетти эле да. Анан барып жолугуп куттуктаганга шарт болбоду. Бирок сиздер аркылуу Кудай буйруса сизден түз куттуктап жатам. Ал жака да айтып койдум эле, телевизор күтүп сайып отургула деп. Белек болсун күтүсүз деп. Сиз өзүңүздүн балдарыңыздан кандай белек алдыңыз бүгүн? Эми кол багы өздөрү жасаган открыткалардан беришти. Мен үчүн чоң белек. Мен ошо мен открытка жасап барсам туура эмес болуп калат го. Буюрса чоңураак белек бергенге аракет кылам. Ушу апама убакытта пайдаланып Чыпара кыргыз элибиздин бардыгын майрамы менен куттуктап алсаңыз болот. Бүгүн негизи эле баардык энелерди, кыргыз элин эмес бүткүл дүйнөдөгү энелердин баарын куттуктайм. Өзгөчө ушу өзүмдүн энекем, өзүм апакем, алтынды болгон мамамды бүгүнкү ушу энелер күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ушу дүйнөдө эң жакын адамым десем болот. Мен үчүн ушу жанын аябаган адамдын бири да, атам экөө. Ал эми кайненеңизди да куттуктап койбойсузбу? Себеби сиздин кайненемди да жакшы көрөм, ал кишини да куттуктайм. Ал киши да атын айтып койбойсузбу кайненеңиздин? Болбойт.
Серебро гүл деп коебейм. Апам да аябай жакшы киши. Апалардын майрамы менен куттуктайм. Ошо апам да аябай өзүм энемди аябай жакшы көрөм. Бар болуңуз, бактылуу болуңуз. Биздин төрөсү ошо ысык чай ичип жүрөрүңүздөр. Чоң рахмат Чапара. Сизге дагы ийгилик каалайбыз. Сиз дагы ушунча баатыр энесиз, 5 баланын апасысыз. Демек, сиздин чыгармаларыңызга мыкты клиптер тартылган. Биз азыр дал ушул сиздин бир жакшы клибиңизге назар салабыз. Сиз көрүп калсаңыз болот. Дагы ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин бул жерде телекөрүүчүбүз бар экен. Кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Көпкө күтүп калдыңызбы? Алло. Ардактуу телекөрүүчү, бизден узап кеткен окшойсуз. Биз Жипара Таштанованын Өрлө аттуу чыгармасына назар салалык. Андан кийин эфирибизди алды көздөй улантабыз. Шыбырап дайра толкуйт бурулуп, сыдырым желда жарга уруну, сендей жүрөгүмдө сыйкыр сезим кубулуп, түгөнбөгөн көркөм бүтпөс улулук, сендей кыргыз жерим арстан жүрөк өрттөй кареги, ала тоо коргойт алдуу эрени, сендей акылдын тунуп турган тереңи, акудай кызы элдин белегиң, сендей кутман элим. Өрлө өмүр сапарында төрдө ордуң катарында, гөлдөй көркүң ажарында, көкөлөй берсин даңкың атагында. Danışman elim bütkön ırıstan, danakер sözü жүрөк жылыткан, сенден кыйчалыш кезде качпай туруштан, кылычтуу душман өлгөн кылычтан, сенден баатыр элим. Ырыстуу чуруту мырктан тайбаган, ынтымагыңан элим айланам, сенден намыска өзүн эрлери кайраган, найзалуу душман өлгөн найзадан, сенден асыл жерим. Өрлө өмүр. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дал ушундай мыкты чыгармадан кийин биз эфирибизди коштошконго туура келди. Анын ичинде бүткүл кыргыз элибиздин бардык энелер майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ар бир апабыздын жүрөгүндө эң ыйык сезим жашайт. Ал бала өтсө үчүн бүт нерсеге даяр. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен жаңы эле ассалому алейкум деп учурашып аткан болсок, убакыттын учкан кушу ушунчалык бизди бат эле эфирдин соңуна алып келип койду. Ал эми менин дагы өзүмдүн сүйүктүү апамды куттуктап кетейин. Абдыжамилова Жамила бүгүнкү күндө Чоңалай жергесинде Жайылма деген айылда жашап азыр эфирди көрүп отурат. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Ар дайыма жүрөгүмө түйүп, сиздин айткан сөздөрүңүздөрдү, атам экөөңүздөрдү ардактап келемин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, биздин кашыбызга аман болуп, төрөбүздүн көркү болуп жүрө бериңиздер. Мен эми ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен келерки жумага чейин коштошом. Келерки жумада Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүндө кадырлуу конок болот. Андыктан жакшы калыңыздар.